Assalomu alaykum do'stlar, atim Shirin, Notion Web IT studiyasining UX UI dizayneri. DDD bu эмне? Design Driven Development. Дизайн жана колдонуучунун тиркеме же сайт менен иштөө милдеттерин аныктоочу принцип. Башкача айтканда, биз дизайнерлер алгач дизайн жасап, андан кийин разработчиктерге беребиз. DDD кантип иштейт? Эң эле алгач биз колдонуучунун сайт же тиркеменин колдонуудагы көйгөйлөрүн аныктап, түшүнө алабыз. Андан соң командадагы ар бир адам өзүнүн идеясы менен бөлүшүп, эң ыңгайлуу жана колдонуучунун көйгөйлөрүн чечкен идеянын негизинде сайтты жасап чыгабыз. Кийинки процессте дизайнга прототип жасалат жана бир нече адамдарга колдондуруп көрүп, алардын ой пикирлеринин негизинде дизайнды жакшыртабыз. Этап бир нече жолу кайталанат. Бул альтернативдүү же кайталануучу этап деп аталат. Ушунун бардыгы бүткөндөн кийин биз дизайнды разработчиктерге өткөзүп беребиз. Бул метод иштөө процессин жеңилдетет жана тездетет. Демек, DDD'нин негизги максаты кооз жана ыңгайлуу. Эң эле башкысы колдонуучуга багытталган сайт же тиркемени иштеп чыгаруу. Бүгүн мен сиздерге DDD же болбосо Design Driven Development жөнүндө айтып бердим жана бул методду ар бир IT компанияга колдонууну сунуштайм.